Қарыз берген адам эч кандай карызынан пайда көргөн болбойт дейт. Эч кандай бир шарт койсо болбойт. Ошо карыз берип атып, мага ушундай пайда бересиң же ушундай кыласың деп бир кандайдыр бир пайданы ошо карыз себептүү пайдаланса болбойт. Акча түрүндө болсун, жардам түрүндө болсун, кандай болбосун пайда көрсө болбойт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Күллү кардин жарра нафа фа хуа риба". Ар бир карыз артынан пайда алып келген болсо, ал эмне? Сүткорлук, риба деп айтты. Жана ошондой эле бул жөнүндө Абдулла ибн Салам деген Бухариде келет, сахаба айтат. Жана Абдулла ибн Умар деген сахаба айтат. Жана Абдулла ибн Аббас деген 3 сахабадан келет. Ошондой карыз берген адам эч кандай пайда көрсө болбойт экен деген. Жана алымдардын арасында бул талашсыз ижма болгон. Бир нече алымдар эскеришкен. Демек, карыз берген адам карыз бергенден кийин аны өзүңдүн карыз болгон үчүн өзүңдүн иштериң, жумуштарыңды кылдырсаң дагы болбойт. Бул азыр мен карыз берип койдум, сөздү кыска айтканымды кылат деп бир иштериңди пайдалансаң, жумуштарыңды бүтүрсөң, ал болбойт карыз алгандан кийин. Бир гана кайсы учурда деп атат? Эгерде кафил же рахин талап кылса болот дейт. Кафил же рахин деп атат. Кафил деген карыз бергенден кийин эмне? Карыз берип атсаң, айтасың: сен эгерде төлөй албай калсаң, сен ордуңа ким төлөйт десең, бир кишини алып келет. Бул гарант деп коебуз да. Ошону алып келет, бул төлөйт, мен ордума төлөйт десең, ошону талап кылсаң болот. Же болбосо рахын дейт, залог талап кылсаң болот дейт. Анткени бул карызга тиешеси жок, карыздан пайдаланып аткан жок, өзүнүн акысыны тавсик деп коет, сакташ үчүн, бекемдеш үчүн. Ошол төлөнбөй калып кетпеш үчүн кафил же болбосо залог талап кылган болсоң, бул жанагы карыз бергенде пайдага кирбейт деп атат. Түшүнүктүүбү?